ааламдашуу жолу ушу ааламдык маданиятка өтүүдө адамзат үчүн бир багыт көрсөтүү үчүн ааламдан билдирүүлөр түшкөн. Эми бул ааламдык билдирүүнү эч ким жокко чыгара албайт экен. Ааламдык билдирүү түшкөндөн кийин бул аткарылат экен. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Демек, ошо Кудайдан кыргыз элине кубанса болот, ошо Кудайдан илим түшкөнүнө, Кудайдын бир илим ишеним бергенине, иш тапшырганына десек болот. Эми бул өзү кыргызчылык илими деп айтсак болот. Кыргызчылык өзү бул дин эмес, илим. Ошондой айырмасын билиш керек. Бул дин эмес, бул илим. Кыргызчылык, теңирчилик бул дин эмес. Ааламдан келген акырет, теңир сырлары, нур дүйнөнүн түпкү нускасы. Кыргызчылык бул энергия иштетүү. Кыргызчылык бул ошо акырет, теңирдин сырлары деп. Эми ушундай чындап эле бүгүнкү күндө ошо башатта адам теги адам ата көрүнгөндө эми Кудай кантип көрүнөт? Мисалы, андан бийик турган. Андан кийин эле ошо адамзаттын адам теги адам ата көрүнүп атпайбы? Анан Кудайдын буйругу менен адамзат үчүн илим түшөт деп атат. 21-кылымда деп. Анан табыгы илим бул естественный илим же ааламдык илим болуп атат. Ааламдык илимди адам аныктай албайт экен да эч кандай. Жердеги нерсени адам ойлоп тапса болот экен. Мен техниканы, мисалы, илгери мындай дивандар мындай болгон болсо, азыр буту бар, түрткөнгө, сүйрөгөнгө оң дегендей да. Аны адам ойлоп табат экен. Ааламдык илимди адам ойлоп таппайт экен да. Ошондуктан азыр ушу эки дүйнө жоюлат, ортосунан жаңы дүйнө же үчүнчү дүйнө башталат деген ушул. Ошо ааламдык илимди Кудай берди. Так берилет. Адам ата көрүнгөндө Кудайдын буйругу менен илим түшүнөт деп. Илим бул илимдин бир жыйынтыгы болот го, кандай болсо дагы. Жөнөкөй эле илимдин деле, илимий иштин деле аягында бир жыйынтык болот да. Анын сыңарындай бул ааламдык илим түшкөндөн кийин эч ким муну жокко чыгара албайт. Эмне берилсе, ошонун баары аткарылып атат, болуп жатат. Кудай кудуреттүү, Кудай ушу табыгы илимге өзүнүн буйругун түшүргөндөн кийин адамзаттын аргасын кетирип туруп ар түрдүү багыт аркылуу алып келет. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, бактысынан, ырыскыдан, аң сезими жабыркайт, бала чакасынан, малынан, турмушунан, мүнөзүнөн, байлыгынан, сыртына жарат чыгат. Дене мүчөсү жарым жанды операция болуп калат, колунан берекеси кетет, өңүн өтө суук көрсөтөт, себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү кунсуз, өтүмдүүсүз болуп калат. Кээ бир адамдын көзүнө касиети күчтөрүнөт, кээ бир адамдын үндөрү угулат. Мына ошондой кырсыктырып туруп алып келет. Ошондо бул илимин түшүргөндөн кийин теңир күчтөрү, эми көзгө көрүнбөгөн теңирдин күчтөрү күн өткөн сайын ар тараптан кысып, кылым мыйзамы күчөп, адамдын акылы эч нерсени чече дагы, жетектей да, токтото да албай атат. Мына бүгүнкү күндө бул ааламдык мыйзамды эч ким жокко чыгара албайт экен да. Мына ошондо бир адамды түндүк катары жаратты. Караңгы түрдө тактысына отургузду Арстан Алайды. Тактысына десем, бул президенттик эмес, ошол караңгы түрдө. Ошо илимди жеткиргенге, бир керемет сыйкырды иштеткенге, энергия иштеткенге, ал ошол түндүктү жаратканда айнанан ууктарды улайт экен. Ууктар ким болуп атат? Журналисттер, окумуштуулар, саясатчылар,
тарыхчылар, кыргыздар, калыстар, адамдар. Алар эмне кылыш керек? Мына ушу түшүнүктү кенен түшүнүш керек, дагы керегеге өткөрүш керек алар. Мен уук өткөрүп атам, алар керегеге өткөрүш керек. Кереге ким? Карапайым эл, улуттар. Карасаңыз, мына адам ата урпагына берип атат, болгон урпагына. Улуттар, жаштар, көз ачыктар, манасчылар, дубаналар деп. Көз ачыктар керегеде туруп атат. Окмуштуу саясатчы, калыс адам сыпаттагылар уукта туруп атат. Азыр учурдун талабы эмне болуп атат? Учурдун талабы Кудай бир 5 убакыт намаз окуп эле бир сыйынып жүр деп аткан жок. Же болбосо бир пул топто деп аткан жок. Же болбосо бирөөнү бурмала деп аткан жок. Азыр адамзатты боштондукка чыгартып атат. Алтын доорду кур деп. Ушул дүйнөлөшүү же ааламдашуу мезгилде эч кимдин иши жүрбөйт. Жеке иши. Эмнеге дегенде коомдук ишке аралашмайын. Коомдук иш бул алтын доор. Ушу Кудайдын кызматын аткарбасаң, анан сенин ишиңди Кудай жүргүзөбү? Мисалы, журналисттин ишин же саясатчынын ишин. Көктөн билдирүү берип атат. Сунуш, тапшырма. Жөн эле кыргыз тилде кадимкидей эле илештирип түшүнүп алса болот адам. Ошону аткарбасаң, анан Кудай кантип сенин ишиңди жүргүзөт? Кудайдын кызматы актай дагы, салмактай дагы, айта дагы алгыс, чексиз. Ал эми адам алсыз, пенде алсыз, өтө мажырөө аң сезимге ээ. Бул турмушта, бул жашоодо Кудай кызматын актаганга жетише албайт. Өзүнүн касиетине туура келбеген жолго түшүп кетип, Кудайдын каарына калат, өмүр бою түйшүк тартат деп билет. Кээ бир адам гана ошол эми избранный деп коебузбу. Ошол адамдар өмүрүнүн акырына чейин ушул ааламдын, көктүн, Кудайдын түйшүгүн тартып өтөт. Элге жеткирүү. Кудайыма шүгүр, азыр ошо Кыргызда аябай козголуп калды, ойгонуп калды. Эң башкысы ушу энергия дегенде болуп атат. Кептин баары энергия. Ушу ааламдык сабак убагында мына манас айтылган жерде деле тазалануу болот. Так берилет ааламдан. Тазалануу болот манас айтылган жерде. Көк кандуу инсандар айталат. Көк кандуу деген кызыл кандуулар нервиштеткен адамдар болот. Эчтекени эстеп кала албайт. Көк кандуулар эстеп калат. Көтөрүмдүүбү, кандай бир өзгөчөлүгү бар. Ошондой адамдарга аян байланыш берет. Таза ушул манас айткан, Саякбай атамдар айткан мисалга да, аалам байланышы менен такай көкүрөгүндө жашап турган. Ошо манас айтылган жерде ушунча энергия болуп тазалануу болуп атса, бул ааламдык илим айтылган жерде ошондуктан ушу эфирден болсо дагы айыгып кетип, ичи жүрүп кетип, кузу ийип, тобосуна жанып, издегендер, коштогондор, түшүнгөндөр, алып кеткендер, багытын таап кеткендер болуп атат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, өзүңүздөрдү бош кармап, мына тегерегибиз бүт энергиядан курчалган. Энергия бул өзү Кудай, энергия бул өзү арбай, энергия өзү периште. Көзгө көрүнбөйт. Ошон үчүн пенде алсыз. Ушу боштондук деген энергия турпатымды бийлесин деп өзүңүздөрдү аябай бош кармап, ушу жолдо жүрүп өткөндөгү, үйдө болгондобу, машина айдап бараткандабы, же ушу эфир убагындабы өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Өткөндө ушу Жалал Абадтан чалат бирөө. Мен суу коюп, биз суу коюп иштегиле эфириңизден кийин башыбыз айланып атат деп. Ошо энергиянын иштеп атканы. Энергияны жөнөкөйлө түшүндүрсөк болот. Мына кыздын 40 чачулуу төргө тогой алдыңа кетейин дейт го. Ал эмне деген сөз? 40 кыз. Кыз өзү эми баягы кемпир качан кыз болот десе, төркүнүнө барганда кыз болот дейт го. Ансагандай ошо 3 баласы барбы, 5 баласы барбы,
ошо төркүнүнө келсе, агасыныкына келсе өтө кой дейт го. Неге дегенде ошол 40 периштенин энергиясын көтөрүп жүрүп атпайбы ошол. Ошол кыз агасына, атасына ыраазы болуп койсо, анан ошонун энергиясы өтөт экен да мына. Энергиясына караш керек мына. Ошол кызды ыйлатпа дейт го эч качан. Кызды теппе дейт го. Көрсө энергиясында болуп атат. Ал бир байкуш жүдөгөн түйдөк баш кыздыр. А бирок аны Кудай жаратып, кыз кылып, чачын узун кылып атпайбы? Ошондо бир энергия болуп атпайбы? Энергиясын карашыбыз керек да биз. Ошо энергиясына кара. Жигет болоюму да бекер келген жок. Кайра келинди. Мына. Келин үйдө түйшүк тартыш керек. Кайнагасыныкына барабы, үйүндө, кайнатасыныкындабы. Анда эмне болот дегенде, кайып бирлер мээрим төгөт. Ошол жерде кайын журт ыраазы болот. Ошондо энергиясы өтөт. Энергиясында болуп атат кептин баары. Мисалга эркектин үстүн аттаба. Эркектин кийимин өйдө ал, үстүн аттаба. Дейт. Эмнеге дегенде энергиясы болуп атпайбы? Эркек үстүн аттасаң, энергияңды минип алган кошуп атпайсыңбы сен демек. Энергияңды үйдө көрбөй сен ылдый минип алган болуп атасың. Караңыз, энергиясына караш керек болуп атат баардык нерсени. Ошондо улуу адамда дагы энергия бар, касиет бар. Энергия кимден качты? Кимде жок энергия? Энергия бул бир кыры касиет. Касиеттен де энергия өзү бийик турат. Бирок мындай кыргызча түшүндүрсөк, бир кыры касиет деп койсок болот. Көп кырынын бир кыры. Кайсы жерде касиет болсо иш жүрүшөт. Кимде касиет болот? Калыс адамда касиет болот. Ата калыс, демек ошол жерде иш жүрүшөт. Хан калыс, а жерде иш жүрүшөт. Же болбосо тараза бузулса базарда тынчтык кетет, чыр болот. Тараза так болуш керек го. Анысыңандай ошол калыс болгон жерде иш жүрүшөт. А энергия кимден кетет? Касиет кимден кетет? Улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт. Жакшы атты угузуп узатып коет, антпесе куту качат. Караңызчы мына. Кут бул энергия. Кудайдан илим түштү. Илим бул дин эмес, чектөө эмес. Илим өстүрүү. Ааламга өстүрүү. Жердик иш эмес бул. Техника эмес. Жаңы доордун илими түштү. Илим түшкөндө Кудайдын нуру энергиясы да кошо түштү. Ошон үчүн жана мазарлардын күчүнө кирип аткан ошол. Мына көпчүлүк мазарга сыйынып жүрүп атат. Жер кыдырып жүрүп атат. Энергия түштү. Ошол адамга караганда кой өзүнүн закону менен жашап атат. Табиятка же бир бакка эчкидей болуп чыккан жок. Эң башкысы малдын жаралышынын дагы өтө чоң иши бар. Ал табият менен адамды гармонияда кармап турат. Мал кармаган адамдын мүнөзү башка. Табыгый гармонияны кармалаган, мынтип кармалаганда жүнүбү, сүтүнбү кармалаганда. Жүнү, сүтү, эти тесеги, териси пайдага кетип атат. Адамдын тесеги, териси, то есть тесеги, сөөгү жерди булгап атса, сөзү, көзү, ою, аалам жерди, мына тегеректи булгап атат. Ошондон Кудай жарыгында так берилип атпайбы? Бала энет адам мурун мага керек деп. Себеби 12 жашарга чейинки балдардын энергиясы менен асман жер сакталып турат деп. Энергияда болуп атат да кептин баары. Ошон үчүн ааламдык илимде эмне деп берилип атат? Мурунку жашооңор эволюция болгон. Мейли ошо система, социализм, бай кедей, чарык кийген,
тутунган диндер, ал тарых. Бул тарых болуп кала берет, маселе жок. Бирок тарых кайталанбайт. Анан эволюция бүттү дагы энергияга жетиш керек деп. Энергия деген кайра эмне? Мына көзгө көрүнбөгөн. Арың көрүнбөйт го. Жанның көрүнбөйт го. Арбак көрүнбөйт го. Кудай көрүнбөйт го. Периште көрүнбөйт го. Бул үйдүн ээси көрүнбөйт го. Ошонун баары энергия. Мына Кудайдын энергиясы тийип атат да, өзү келген жок го. Ансыгандай эле мына кызды сыйласаң, мээрими төгүлсө, энергиясы тийип атат. Ата тегинин арбагы. Ошон үчүн карындашың ыйлата көрбө деген ошол. Керес айтканда да айтат го, ыйлата көрбө деп. Ошон үчүн кыздын ыйы жакшылык алып келбейт дейт. Ошо эң чоң жоготууда дагы кыздар отурат го болсо үйдө. Келиндер отурбайт. Анан алар ыйлабайт, ыргак менен, кошок менен, кош дүйнөнү билгизет деп анан узатып атат. Ошо кыздар түшүнүш керек, энелер түшүнүш керек. Адам өлгөн жок. Адамдын жаны бул дүйнөнү бүтүп, мынау дүйнөдөн. Бул дүйнөгө кызматка кетти, Кызматка кетти, ошон үчүн жана арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деген ошол. Же болбосо атанын малы балага буйрубайт дейт. Бул арбак дүйнөгө, соңку дүйнө, бейиш дүйнө, жаннат дүйнө, бийик дүйнөгө которулуп кеткенде алар малды алып коет. Эмнеге? Кур түйшүк. Бузулуп атабы адам. Бир жазалообу? Мына караңыз. Ошон үчүн кызматка кетти. Жан өлбөйт, ааламдан келди, кызматын кылды, жетишинче аң сезиминин, жан дүйнөсүнүн жардылыгына жараша, же жан дүйнөсүнүн өскөнүнө жараша. Ошон үчүн ый жок, ыйдын арты жакшылык алып келбейт. Ыргак менен узатты. Канчалык кошокту жакшы кошсо, ошо сөөк агарат. Жан тазарат. Канчалык ошол жана эркектен өкүрүп кош дүйнөнү билгизсе, дагы ошо кошок сыяктуу сөөк агарат, жан тазарат. Экөөлөк болуп атпайбы? Ошентип жаназа кылып койду 2 күндө. Агартты. Мына ошол энергия болуп атат. Бүт энергияда. Ансыгандай да азыр адам энергияга айланыш керек болуп атат. Эволюцияны басып өттү. Адамдын аң сезими аябай көтөрүлдү. Эми акылды өчүрүп сезим менен энергияга айланыш керек. Акыл көрбөйт экен да, көз көрбөйт экен. Биздин могу тапкан техникабыз, өнүккөн илим билимибиз, акча пулубуз могу пендечилик жашоодо гана кызматын кылат экен. А бул дүйнөлөргө ал көрө да албайт экен. Аны 2 көз менен көргөнгө мүмкүн эмес деп берилет. Көкүрөктү көз аркылуу көрсөң болот деп. А көкүрөктөгү көз качан көрөт дегенде, көкүрөк нуктуу өнүккөндө анан адам сезет. Клеткалар ачылганда табышын билет. Жазат, оюна келет. Мына жакшы ой бул Кудайдан. Ой өзү теңир деп берилет. Ой өзү тирүү периште. Ой өзү тирүү күч. Ой менен көп нерсе бүтөт жаңы доордо. Ал энергияда. Сөз менен, кол менен, көз менен чектелүү иш гана бүтөт. Мына ошентип отуруп, урматтуу улуу журтум, энергия дегенди аябай катуу түшүнүшүбүз керек. Энергия. Мына энергиясы болбогондуктан иш жүрбөй атат. Көпчүлүк жерде энергиясына караган жок. Жакынчылык, тууганчылык, мына ошентип. Энергия качан жоюлат? Энергия бул чындык өзү. Сен жалган айтсаң жоюлат, жаман сүйлөсөң жоюлат, уур кылсаң жоюлат. Калптын казаны кайнабайт деп коет го илгертен Кыргызстан. Ааламдык илимде так берилет. Жалган айтылган жерде жакырчылык болот. Жалганды ким айтат? Жан дүйнөсү жарды адам айтат деп.
Жакыр болбойын десең, сен чындыкка өт. 2000-жылдан баштап чындык башталды. Ар адам чындыкка өтүш керек азыр. Уурулук кылсаң эмне болот? Бул бирөөнүн ырыскысын жеп коюп. Ыплас иш болот. Эки дүйнөдө жакшылык көрбөйт. 10 эсе чыгым тартасың дейт. Ушак сүйлө, бул умаененин каарына калуу, Кудайдын каарына калуу. Сүйлөбө, сүйлөбө, сүйлөбө. Керек болсо ойлобо. Мына энерге тегерегиз. Сенин жаман жакшы ишиң эмес, сөзүң эмес, керек болсо оюңду окуп турат. Кокуй оюңду оңдо сен. Жаман сөз, жалган сөз, уурулук, ушак. Ал жерде эмне жок? Ал жерде чындык жок, ал жерде теңдик жок. Жерге адамды эмнеге жаратты? Ааламдык илимде так берилет. Теңдикти сактап тур деп жаратты. Жаратылыш менин жан дүйнөмдүн көркөм чыгармасы. Ошону сактап бер дедим. Улап бер дедим. Аны булгаганың, аны кыркканың, аны касканың менин жан дүйнөмдү булгаган, дейт Кудай. Кайра жаранды Кудай жаратты. Сыганбы, жаманбы, дини жокпу, тили бөлөкпү? Ошонун көңүлүн булгаганың, Кудайдын көңүлүн булгаганың. Ошондо анан адам ошондон биригүү болот. Ошондо өзүн таанып болот. Адам өзүн тааныбай атат азыр. Өзүн тааныбай атат, кыргызды тааныбай атат, табиатты тааныбай атат, ааламды тааныбай атат. Ааламды тааныбайт, өзүн тааныбайт, өзүн жашоого жаралуу максатын биле элек адам. Анан кээ бир адамда Алла мындай деген дей берет да. Сен өзүңдү таанычы. Ааламды таанычы. Аалам эмне? Жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан куралган. Ар жакта Кудай турат. Кудай көзгө көрүнбөдү да, көрүнбөйт да. Андан кийинки дүйнөнүн ээси мына адам ата, 7-чи катар дүйнөнүн ээси анан адам ата көзгө көрүнүп анан илим берип атпайбы? Кудай астында Кудайдын буйругу менен илим түшүп атат деп. Элес, бир көз ачып көргөндөй, бир ишарат берип кетти. Ата-эне деле ишарат берди го, түш бөбөгүң уктап атат деп, мисалга. Мына урматтуу улуу журтум. Ааламдык илим түшкөндөн кийин сиздер кайдыгер карап атасыздар. Жеке менчик иштеп атасыздар. Жеке эле ой болуп калды. Балаң кызың дей бер. Эртең кырсыгып кетсе, балаң кызың кайда калат? Ушунун арасы менен кырсыгып кетет. Эртең эл бузулса, жер бузулуп кетсе, кайда калат? Жер менен кошо жексен болуп кетет. Ошон үчүн жеке менчик иш жүрбөйт деген ошол, өзүмчүлдүк жүрбөйт. Бүттү. Эски доор бүттү, жалган жашоо өзү бүттү. Жакында чындык ачылат. Келди, чындык деле ачылды. Чындык өтүңүздөрчү, ар бир адам. Мына ажал менен адамзаттын ортосунда кездешүү деп берилет ааламда. Телеоостон алып коюп, жана өлөр алдында жарым күн, жарым жыл кээ бир адам канча бир күн телеоостон комага түшүп калат. Же тилден калыптыр деп коет. Ошондо так берип атат. Адам экендигиңди мага кантип баяндайсың деп. Адам бул башка, пенде башка. Азыр биз пендечиликтен чыга албай атабыз. Пендечиликтен адамга өтүп кетсе эле көп нерсе бүтүп кетет эле. Пендечиликтен адам чыга албай атат, урматтуу улуу журт. Кыргыз пенде болуп жаралган эмес. Кыргыз пендече жашоого мүмкүн эмес. Кыргыз кызмат үчүн жаралат деп берилет. Мына адам этапка өтө албай атабыз жок деген. Ошондо адам экениңди кантип мага баяндайсың? Пенделерди кечирдиңби? Кайра көрдүңүзбү? Биякты кечирдиңби дейт пенделерди.
Üçüncü sırası. Ак каранын сыноосун жеңдиңби? Байлык да bir сыноо, бийлик да bir сыноо. Мына бийлик берди биздин падышаларга. Ушу илимдер тартууланды, алын келишинче жеткиргенге аракет кылды бирөөлөр. Ал өзүнүн касиетин тутунбады. Жалган шайлоо өткөрдү кара күч менен. Чындык башталган үчүн колабыйды го. Отурган ордунан жакындарын тогултуп алып, кызылын карасын чогултуп алса дагы. Чындык деген бул керемет, бул энергия. Бул энергия, бул чындык өзү. Чындыктын далили өтө көп. Анысы андай мына ак каранын сыноосун билдиңби деп атат. Бул дагы сыноо, татаал бул. Касиет оомат өзү татаал, буну көтөрүп жүрүп, чечмелеп. Жакшы түш көрсөң да ошону чечмелеп, ошону сиңирип, ошону көтөрө билип, ошону жарата билиш керек. Андан кийин ажалда эмне дейт? Канча адамга кеңеш берип оңдодуң, түшүң менен түгөтө иштедиңби? Могу рухтардын кереметин сездиңби? Кеңеш берип атпайбы? Ата тегиңдин арбагы. Бата чыгарып атпайбы жанагы ата жолунда? Багыт берип атпайбы? Оорусун айыктырып коюп атпайбы? Кереметин билдиңби? Ар бир адам аалам менен байланышканын сездиңби? Мынабу жашоо, пендечилик жашоо, акыретке жараксыз экенин элге жарыяладыңбы? Делип атат мына. Урматтуу улуу журтум, өлүм бар да, бул чындык да. Ал күнү не болуп кетебиз биз? Эмитен кой, улуулукту уктук, умтулууга милдеттүүбүз. Мындай касиетти кыргызга буйруп атат. Мындай касиетти Кудай бардык эле инсандарга бере бербейт. Сыймык тануу менен тез аткаргыла. Кантип алыңдын келишинче элге жеткир. Бул улуу иш, бул утурумдук иш эмес. Аалам күчтөрү үчүн выбор деген бир тыйын. Ошол хан ошону алып кетсе, кала берет ал. Түбөлүк хан болуп кала берет. Илгери биз угуп калчубуз бала кезде. Калыс президентке мындай ичиңен эле жаман ушак айтканга болбойт депчи. Себеби Кудайдын жердеги калыс көчүрмөсү деп. Көрдүңүзбү? Демек, мына бүгүнкү күндө биздин милдетибиз ушул. Улуулукту өстүрүп калышыбыз керек. Мына ушу мен 5-6 күнү такай ош жаллап аткы учуп атам, 3 адам бар. Эртең дагы. Эртең менен саат 10дон түшкү саат 1ге чейин ошто сабак өтөм. Кайра кечки 5тен 9га чейин Жалал-Абадта сабак өтөм. 6-күнү эртең менен 10дон түшкө чейин кайра Жалал-Абадта сабак өтөм. 6-күнү 3төн 7ге чейин ошто сабак өтөм. Мына ошентип ош жерде оорукчандар айыгып атат, ош жерде духтары көтөрүлөт, ош жерде кемпир кезек өзүн таанып атат, бийиктеп атат, өйдөлөп атат, бирин-бири жетелеп келип атат. Бул улуулук иш. Бул эмгекти көрүп турат. Бул жерде так берилет. Учурдагы аракетиңер үчүн башаттагы күнөөңөрдү кечирем деп. Ошон үчүн улуулукта бир бурмалай көрбөгүлө, бир жеке кызыкчылыгыңар үчүн. Улуулукка бир өстүргөнгө аракет кылгыла. Анткени аалам күчтөрү жерге түшүп алды. Мына инопланетан болуп признактары. Мына сүрөттө турат, техника тактап атат. Багы техника менен тактаганда бир инопланетан болуп, башка планетанын өкүлдөрү, жогорку планетанын өкүлдөрү. Арбайлар жерге түшүп алды. Азыр сот жүрүп атат кадам сайын. Чындык ачылып аткан ошол үчүн аны эч ким жашыра албайт аны. Сенин жаныңды ким жашырат? Жараткан жашырбайт да, ачып кое берет. Сен телоңду жашырышың мүмкүн, а жаныңды ачып коет да, кандай болсо да ички оюңду. Урматтуу улуу журтум, ошентип азыр энергияга айланыш керек. Ушул сыпаттарга отуруш керек болуп атат. Пендечиликтен чыгып, адамга өтүп алып корпусубуз. Ички жан дүйнөбүз арбай, периште, Кудай сыпаты адамдын өзүндө болуш керек болуп атат. Энергия деген ошол болуп атат. Мына ошо Кудай сыпатта адамдар болгон, батасы күчтүү болгон, назары күчтүү болгон, пендени алып келип, жолуң болгур отурчу,
Ай бай болгур деп жаратып алып анычы. Жаратуучулук деген ушул. Ай бай болгур, кел отур. Ай жолуң ачылгыр, кел отур. Ай жолуң болгур, кел. Оң жагыма отурчу. Деп анан ошо улуу кыргыз жаман адам келсе, жакшы сөз айтып, уютуп алат өзүнө окшотуп. Жаман сөздүн аягын жоюп салат деп. Ошо пендени тескеп, түшүндүрүп, касиет энерги өткөрүп, мына биздин колубуздан эл айыгып кетип атпайбы? Биздин колубуздан оңолуп кетип атпайбы? Нечен деген калтырак баскан байбичелер келет байкуштар. Ой айыгып кеттим, оңолуп кеттим деп. Отчетту ошолор берет мага. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? О, атам, айта кой. Бизге сооско жооп берип коюңузчу. Терс ойлордон канча арылаңыз, канча оңдойсуз? Жакшы. Терс ойлордон сен өзүңдү тааны. Тааны дегениң ушул. Эртеден кеп кылып атабыз, жаның улуу дүйнөдөн келген. Кайра улуу дүйнөгө кетет. Сен мындай пендечилик жашоону караба. Улуулукка умтул. Кой менин ар бир оюмду окуп турат турбайбы? Улуу күчтөр, улуу дүйнө ээлери. Ишим эмес, сөзүм эмес деп. Анан мантра айт. Мына менин сыпатым жаратуучу периште деп айт. Жөн эле бир аял байкуш шалдыра деп айт. Улукман периште деп сен. Мен жаным улуу дүйнөдөн келген, мен улуумун. Менин байлыгым улуу түшүнүгүм. Мен дос душманга туура багыт бере алам. Менин оюм ордунда, менин оюмда улуу кереметтер иштейт. Мен ой менен башкаруучулуу саясаттын ээсимин деген жаратуучу сөздөр бар. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духум эч кимге багынбайт деп. Сен ошентип айткан кезде ошол эски нерсең ошол замат унутулат. Менде эмоция жок, менде энергия бар. Менде эмоция жок, менде энергия бар деп ушу илимди алып катуу ошо жарат сен өзүңдү. Мына мен балдарым ата болбосом ким ата болот? Арстан алай кайсы ары менен баратат президенттикке деп атат да, мисалы бир байкуштар. Акылы менен жашагандар. Мен арым болгон үчүн бар айтам да. Көктөн буйрулган үчүн бар айтам. Ааламдын представители карап баратам. Булар баары бир жеңчү нерсе да. Мени даярдаса, анысы кандай сиз да өзүңүздү жаратыңыз. Ар бириңер өзүңөрдү жараткыла, боёгула. Жана айттык го жаратуучулук айбай болгур, кел отур. Ай жолуң болгур дегендей эле экен. Абыз болсо өлүп калгыр, киши болбойсуң, 99суң, көкмейсиң жана башка деп кетебиз. Адамдын дилинде эмне болсо оосунан ошол чыгат, тилинен ошол чыгат. Ал өзүнүн эле бир майда түшүнүгү. Ага сиз кейип да койбоңуз. Мына урматтуу улуу журтум. Ошондой эмне болот дегенде анан анатомия, астрологиянын деп мына Кудайдын барбайдынбы, ааламдын ордун аткарып калыш керек болот. Ошол кезде тело жоюлат, эскиче инстинкт. Могу пендеде иштеген аял эркек гармониясы, ак-кара философиясы, мына ак-кара философиясы жоюлат. Жоюлуш керек. Эгер ал эмоция менен жашасаң, ошо эмоция сенин энергияң күйгүзүп коет өзүңдү. Ошондон жана рак, шишик, псих деген оор ошондон пайда болуп атат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен сизге түшүмдү айтсам болобу? Айта кой, айт. Түшүмдө ушу ажыдардын мойнуна минип алыптырмын дагы. Анан бийликте ушунча кооз природаны көрүп жүрүптүрмүн. Бул аябай жакшы түш экен. Ажыдар бул өтө чоң жөлөмө күч. Мына энергия катары да. Энергия катары Манас атамдын дагы 7 баштуу ажыдары болгон. Бул энергия, касиет катары. Ал көрүнө жүргөн эмес да жанында. Анысы кандай ушу ажыдар, крокодил, пил бул өтө чоң жөлөмө күч болот. Анан ааламда жүргөнүң бул касиетке, жылдыздар, көк мейкиндик бул касиетке жетишүү, бул жетишкендик. Кудай буйрса сенде аябай ачылуу болот экен, өзгөрүү болот экен, өсүү болот экен. Анан ушу кызык жери ушундай болот, урматтуу улуу журтум. Ушу кыргызчылыкка же ааламдык илимге, же теңирчиликке дейбиз. Бул теңирчилик деп айтсак так болот. Эмнеге дегенде теңирчиликте от, суу, таш, абаны адам иштете алат. Мына отту ысытып, табага ысытып баланы айыктыргандай, же таш менен баланын жүрөгүн көтөргөндөй абаны башкарып аткан адамдар бар азыр.
барып ошо аба табият менен адам гармонияда болуп кетет. Ошо кезден анан табиятта кырсык болбой калат. Бул өзү теңирчилик деген илим. Теңирчилик деген эми ошо теңирге сыяктуу баягы атадан кем уул, атадан менен тең уул, атадан артык уул дегендей, ошо тең уул жердеги кызматчысына жетип калат кээ бир адамдар. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, Айтогой. саламатсыздарбы? Астан алай, сизге ден соолук, ишиңизге урмат. Мен түшүмдө кызымды көрдүм, 3 күрөң жип алып келип атыптыр. Мындай пакетке салып алып, пряжа деп коет, орусча жана токуй турган жипти. Анан өзү дагы бир түшүн айтты эле, мындай танкада жүрүп, Путин жанында отуруптур деп. Ушуну чечмелеп бересизби? Бул жакшы түш экен, аябай. Кызыңыз түшкө кирсе, бул бир тууган түшкө кирсе, өзүнүн энергиясы болот. Же энеси түшкө кирсе, өзүнүн энергиясы. Мындай бир туугандар түшкө кирсе, күйөө бала, келин, кайынжурт түшкө кирсе, бул келгин энергия болот. Кудайдан буйрук келип атпайбы? Бир буйрук менен. Анан ушу кызыңыздын жип берип атканы бул өсүү болуп чечилет. Анан так берилет бул жерде жип деп. Мисалы кудукка салып туруп анан адамды тартып алат го. Же болбосо баягы илгери айтат го, арканды алыс тышта деп коет го. Бул өзү кеп. Анан ошол түстөрү деген мындай бир баягы 7 түс бар, 7 күн бар демекчи, ошол бир ааламдык берилет. Ошо ак көк түс дагы бир чоң энергияны кармайт. Мисалы акыреттик законду кармайт дегендей, ошо кызыңызда бир чоң ачылуу болот экен, өзгөрүү болот экен. Анан телефондон дагы кененирээк жооп берейин. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы Астан? Мен түшүмдү айтайын дедим. Мен чалып эки ат бир анан ошолорду тилин сейрип атат. Ушумага жакшы угулбай калып атат. Түштөрүңүз ошон үчүн эки акыркы түш жакшы угулбай калды. Анан бир телефондо жооп берейин. Суроо болсо ушул катуураак сүйлөсөңүздөр. Мына урматтуу улуу журтум, ошентип азыр эмне болуш керек адам? Мынау жерде берилгендей ушул боштондук, улуулук, унчукпастык, өлбөстүк, анан чындык жаратуучулукка жетиш керек. Башка жол жок. Бул эмне деген түшүнүк? Эволюция менен кыз өзүп келди. Анан бир күнү энергияга тийди, эрге тийди. Эрден төрөдү, эне болуп калды го. Анан баягы балам балалуу болгондо билерсиң дегендей болуп атат. Анысы кандай адам өсүп келип туруп, арбайлык сыпатка, жогорку күчтүк сыпатка, кудайлык сыпатка отуруш керек болуп атат. Ошол сыпатка, анын ордуна эмес, Кудай сыяктуу жаратуучуга, Кудай сыяктуу кечиримдүүлүккө, жаратуучулукка, мээримдүүлүккө, адамдын баарын тегиз көрүүгө, табиятты да жараткан турбайбы? Табият бул Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети турбайбы? Табиятсыз жерде жашоо жок турбайбы? Табият кабарчы, аткаруучусу турбайбы? Деп ушул баарына гармонияда жашап калыш керек болуп атат. Керек болсо бул улуу күчтөрдү, көк асман ээсин, арбайларды, Кудайды боштондукка чыгарыш керек болуп атат. Ошон үчүн улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер. Улуу күчтөрдү боштондукка чыгарышыбыз керек болот. Көрөрманыбыз бар. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атам, айтого. Алло. Айтого эжеке. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Арстан агай, мен дайыма сизди көрөм. Мен сизди көрүп атып жакшы болом. Сууmu коюп, окуй иче берем. Анан көп аян түштөрдү көрөм да, мен өзүм негизи бир касиеттүү жердин кызымын да. Күмбөз Манас күмбөздүн жеринде апам жетелеп жүрчү, ошоктан көп түш көрөм да. Bir düşümdü, 30'dagı bir İsus Hristos geldi de anam bana nur çatlat, ketip kaldı.
Жакшы. Эжеке, бу жерде ошо ааламдык илимде 3 чоң максат менен берилет. Ааламдык ушул мына эфир аркылыктагы сабак өтүп аткан убакта аалам күчтөрү кызматта болот. Жана манас айтылган жерде тазалануу болгондой. Алар ар кимдин ниетине, тилегине, кудуретине, касиетине жашага калыптандырат. Мына сыпаттарга калыптандырат, өйдөлөтүп. Касиет ыйгарат, эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучан операция жасайт. Ошо кезде энергия жүрөт, буту колуңар чымбырайт, ар кандай таасир этет. Эки көзгө көрүнбөгөн көп сырларды, нурларды берет. Анан ошондон кийин эми азыр түштүн баары эле мынабу пендечиликтен өйдө чык деп атат. Апа, сиздин деле түшүңүз ошол. Күнбөс эми бул сунуш. Мына Мүрзө, Мазар, Арбак түшкө кирсе, эки дүйнөнүн биригиши, биз биргебиз деген сунуш тапшырма. Мына булар жерге түштү. Инопланетан катары, мына, инопланетан сүрөттөр. Мына көлдө бир бала, эки бала бирин-бири тартып ырдап атса, инопланетан жанына түшүп калат. Признактары да бул арбайлардын жерге түшкөнү. Анысы кандай эле ошол баардык эле нерсе өйдөлө деп атат. Өс деп атат, апа. Өс. Биз биргебиз деп атат. Мына мен эмнени сүйлөп атам? Арыстан алай улуу күчтөрдүн айтар сөзү, кылар иши, көрөр көзү деп берилет ааламдан. Мына мен ошолордун айтар сөзүн, кылар ишин кылып атам. Айтар сөзүн айтып атам. Ыраазымын. Ушунча керемет касиет бергенин, ушунча энергия, ушунча түшүнүк, ушунча түс, ушунча өң, ушунча дух, ушунча кайтпаслык, ушунча касиет каражат бергенине. Мына караңызчы. Арыстан алай адамзаттын энеси, атасы жана сезим туюму деп берилет. Мына анысы кандай эле? Биз жеке менчик менен эмне болуп кетесиң сен? Жеке кызыкчылык менен эмне болуп кетмексиң? Эчтеке болуп кете албайсың. Ошол сыяктуу эле ар бир адам ушуну жеткириш керек болуп атат. Ушун эле бир кырын бериптир сиздерге. Чындап эле жер жашоосунда алар мына ошо 7 катар аалам бар экен да, 7 катар аалам бар, 7 катар жер бар деп. Эми мунун кырлары көп болсо 18.000 аалам дегендей өтө көп чечилип кетер. Баягы кыска бир ооз сөз менен берсе керек ааламдан. Мына ошо пендечилик жашоо эгер жоюлуп кетсе, анда чексиз аалам жок болуп кетет экен. Баягы атаңдын деле шашчысы кеткендей. Анан булар тирүүлөр, могу пендечилик жашоодо тирүүлөр аркылуу гана ишин бүтүрө алат имиш. Ошондо мына мен сүйлөп атам да, аларда тил жок, бирок түштөн берип атат. Аларда энергия күчтүү. Иштен кармап атат, турмуштан кармап атат, каражаттан кармап атат, ден соолуктан кармап атат, бала чакадан кармап атат. Түшүнө албай атабыз. Ошону мен чечмелеп берип атам. Ал кырсыктын баары мына үчүн өйдөлөп өсүшүбүз керек. Мына баламды мен урам да, менин деңгээлиме жеткиче тилдейм да. Ана менин деңгээлиме жетсе, кобурашып эле, жобурашып эле, кеңешип эле, кантип мен тилдейм. Баягы ата деле айтат го, урайын десем эми 2 балалуу болду да таңын урайын депчи. Анысы кандай биз ушу өйдө сыпатка келген кезде эле кырсык токтоп туруп, Кудай канатына калкалайт деп берилет ааламдан. Ошон үчүн өйдөлөтүү бул түштүн баары, кырсык, кыйынчылыктын баары эле. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атам. Менин деген апамдын деген жамбашы сынганда анан врачтар бүттү, турбайт деп айткан. Анан бирок ошо сиздин эфирди көрүп атып, уже азыр 2 таяк менен басып жүрөт. Бул басат секет бул оюн. Басмак турсун чуркайт, келет. Эми мактаныч эмес, мен үчүн өтө чоң жоопкерчилик. Мен ошо айлам кеткендиктен, мисалы могу президенттик шайлоого барып айтам. Далай саясатчыларды чакырып, окутуп да көрөйүн дедим. 2-3 сабак отургузуп, ойготуп, ушулар бир иш алып кетсе экен деп. Ак үйдү барып араладым. Ушу кимде энергия бар, ушу бир түшүнүп, ушул жерден бир президенттикке барып, бир элди кармап калар бекен, биз жөн эле бир кеңеш берип турсак депчи. Анан болбогондон кийин же көктөн буйрулбагандан кийин арга жок окшойт. Демек, мынабу ошо сиздин мама апаңыз айткандай, ушу бир күндө өзгөрүү болуп кетет, Кудай буйрса Кыргызстандачы. Баардык каналдар ушуну сүйлөп калса, эл саясатын токтотот, утурумдугун токтотот да улуулукка гана
өсүп калат. Азыр ушу элдин акыбалы начарлап кеткенин, ар кандай агым динге кирип кеткенине, алкеш болуп кеткенине, сойку болуп кеткенине, бандит болуп кеткенине, өз жолун таппай атканына карапайым эл күнөөлүү эмес. Багытты жеткире албаган мүмкүн мен күнөөлүүмүндүр. Мүмкүн багыт бере албай аткан башчылар күнөөлүүдүр. Ушуну түшүндүрө албай аткан окумуштуу журналисттер күнөөлүүдүр. Бирок мезгили келип калат экен да, баягы 9 ай 9 күн болгондо төрөйт да, андан эртерээк төрөбөйт. Же кызың деле, бул кыз бала эрге беришиң керек деп 15 жашында бербейсиң го. Мезгили келет, ыгы чыгат, жолу чыгат, тарбияланат, анан ошол күн узаткандай ушу мезгили бир келип калды окшойт. Бул чындык, өткөндө дагы ушул мындай кереметтер көп болуп атат. Ушу салаңдап калгандар, чындап эле жатып калгандар чуркап басып кетип атат. Бул энергиянын күчү. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатпы. Мен түшүмдү айтып берейин дегем. Мен бир талаада курбу кыздарым менен жүрүп турмун. Анан ошол жактан бизди суу каптап эле, суудан качып аттырбыз. Анан ал жерден дагы чоң тоолорго чыгып аттык. Анан дагы эле суу каптап эле, анан бир тоодон бир булут болуп калды. Анан булуттардын жанынан ошо булут кандай бетибизден өтүп, ошентип эле ойгонуп кеттим да. Жакшы. Бул сиздин курбу кыздар сиздин эле касиетиңиз. Чогуу жүргөн кыздар да. Ошо сизде мына адамда көп жөлөмөгүч болот бир эле адамдын. Биз ошону качырып алганбыз. Ошо курбу кыздарыңыз сиздин жөлөмөгүчтөрүңүз. Анан ошо жөлөмөгүчтөрүңүз бир ойгонот экен. Мына ошо эфирден болсо да илим алып атыпсыз. Суу өзү илим болот. Анан илимден эле анан бийиктеп барып, анан тоо бул өсүү болот. Эташ үй тоого чыксаң бул жан дүйнөнүн өскөнү, өзүңдүн бийиктегениң, өзүңдү мына жаның, рухуң, түшүнүң бийиктегениң. Анан эми ак булут деген бул жана да айтып өттүм, карап да айтайын бул жерде. Ак булут, көк мейкиндик булуттар бул касиетке жетишкендик. Мына энергияга жеткен адамга эми жасалма эмес, бул чындык. Мен ыраазымын. Эми эле бир карындашым чалып өттү го, апам Жамбашсынов азыр ушинтип басып калды сиздин эфирден кийин деп. Анысы кандай эле мына касиет энергия болсо. Эмне деген керемет эл ыраазычылыгын айтып атат. Ичинен алкап атат. Не деген бул касиет? Не деген бул чоң энергия? Бул эмне деген теңирге теңдешсиз энергия деп берилет. Эгер сен эскиче эле Кудайдек асманды карай берсең, сен ал кул сезимиңди эле башкарат. Бирөөнүн колун карасаң айтып мынтип деп коет да. Өзүңдө болсо сен аны менен атаандаш болуп каласың да бир кезде барып. Өзүңдү таанысаң, жердеги кызматын кылсаң, анысы кандай анан сизде да бир ушундай бир ачылыш болот экен, куттуктайм. Урматтуу улуу журтум, эне чабылекейде эле уясын коргойт го. Айланы учуп, коштоп, колдоп, тамакташып берип дегендей. Анысы кандай эле мен ошондой элестетсеңер болот. Ошол сактап калайын, коргоп калайын, өстүрүп калайын, өйдөлөтүп калайын деген эле бир кызматымды кылып атам. Мен жамандык кылдымбы, мисалга? Эч кимге жамандык кылбадым. Жерди алып бир балдарыма сатпадым. Мисалга. Балдары да эми бийлик жерди алып туруп эле кайра, же депутат алып туруп эле бирөөлүгө саткан. Эми бул балдарына сатып атат, өзү көрөт. Бул жеке кызыкчылык. Ким өспөйт? Жаны улуу дүйнөдөн келип кызматка эле келгенин билбеген адам өспөйт жаңы доордо. Алар ошол өзүн тааныбастар, алар өзүмчүлдөр. Эгер ушуну түшүнүп алган адам болсо, өзүмчүлдүк жоюлат. Кой, жерде жаман дешпегиле бири-бириңди. Ар бир адамдын рухунун ааламда орду бар, ошого алып мамиле кыл. Жаның кеткенде бир тал чач алып кетпейт да, урматтуу улуу журт. Ошомо сыртта болуп аткан көрүнүштүн баары сизди эле тарбиялап атат, шуну билиңиз. Жаман деп атасыздар го бирөөнү жактырбай. Ошонун баары эле сизди тарбиялоо. Ошол кемчилик сенде жок, бизилденчи. Ал эмнеге мындай болуп атат? Анын кемчилиги кайсы? Жетишпестиги кайсы?
изилденип көрчү ичиңен эле. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Жанагы түшкө өлгөн адам кирсе эмне болот? Ошо мени куткар деп эме кылган. Жакшы. Түшкө өлгөн адам кирип мени куткар деп атканы биз ата тегибиздин арбагын качан актайбыз? Сен жерде кызмат кылып ийсең, ата тегиңдин арбагы акталат, куткарылат. Эмнеге? Ал жан дүйнөнүн жардылыгынан күнөө кылып өттү бул жерде. Жан дүйнөнүн жардылыгынан бирөөгө кыянат кылды, уур кылгандыр, ушак сүйлөгөндүр, жашоого жаралуу максатын билбегендир. Эволюция убагында ошондой жашоо болду да. Алар түшүнө албаган. Азыр энергияга толгон үчүн биз түшүнүп атабыз, мисалга. Анан бирок силерди жаратып өттү. Эми силер ушу элди өйдөлөтүп, адамзатты өйдөлөтүп, табиятка мээрим төгүйсеңер, ошолор ата тегиңдин тиги жетимиң дегендей акталып кетет деп берилет ааламдан. Анан куткар деп атканы ушул. Кызмат кылып бериңиздер, элди өйдөлөтүп бериңиздер, кеңеш бериңиздер. Мына урматтуу улуу журтум. Ушу Манас телевидениясы эми бул ааламдан эмне берилсе так. Кийин могу ОРТ, Россия 24 деген сыяктуу дүйнөлүк телеканал болот. Эмнеге? Анткени өтө чоң энергиясы бар. Бул ааламдан ушинтип берилет. Кайра эле энергиясына карап Кыргыздын пулу дүйнөлүк пул болот. Себеби энергияга карап калды баардык жер. Мына энергиясы бар деп мусулмандар каба ташка барып атат го. Бул энергиясына карап да, мындайча айтканда. Эмнеге эми алар кандай түшүнүп барып атканы белгисиз, бирок энергиясына дегенде. Анысы кандай Кыргызстан энергетический информационный центр деген ошол. Мына эфирден сүйлөп атсак, адам айыгып атса, бул энергиянын иштеп атканы, урматтуу улуу журтум. Скальпель алып барган жокпуз, таблетка бербедик, ийне бербедик, маңдайына барып алып сүфтөбедик. Көрдүңүзбү? Бул жерде так айтылат. Арыстан Алайдын 41 керемет иштеп, эл ишенимине ээ болот. Түгөнбөгөн тилектер арыналат. Жомоктор айтылат. Ар кандай талкуулар болот деп. Мына ошо эне, ошо айыккандын баары алкап атат. А жомок болуп атпайбы бул? Ушу эфирден көрүп атып эле айыгып атам десе, бирөө үчүн жомок, ал үчүн чындык, мен үчүн чындык. А талкуулар болот. Кышты кетирип атам демек жаз келип атат да. Бу да бир чоң талкуу. Азыр ушу шайлоого эл катары бараткан жокпуз да. Мен барсам талкалап коем, балекет жерди өчүрүп коем, балекет жерди гүлдөтүп коем. Ачыгын эле айтып коеюн, сен малсың, сен койсуң дегендей. Же маймылсың дегендей. Кудай айтышы мүмкүн, сен маймылдан жаралгансың, сен же адамдан жаралгансың, мен ачыгын айтып коеюн деп. А жердеги адам ошол. А мен эмнеге бар айтам? Мисалга, ушу бийлик эмне иштеш керек жаңы доордо? Кыргыздын улуулугун таанытуу үчүн иштеш керек. Бийлик эмне иштеш керек жаңы доордо? Кыргызды шайлап келбейт да дүйнө эли. Кыргыз мына дүйнөнү башкарат деп атабыз. Ушу энергиясы мына менде энергияга жеткенде айыгабы? Айыгат. Каражатын сунуп келеби? Сунуп келет. Аларда эмне? Каражат бар, касиет жок. А бизде каражат, касиет, энергия бар. Бийлик эмнеге иштеш керек? Адамзатты бириктирүүгө иштеш керек. Кыргыз бийлик эмнеге иштеш керек? Мынабу жаңы ааламдык идеология менен Кыргыз өлкөсүн түптөш керек, анан дүйнөгө көчүрүү үчүн иштеш керек. Бийлик эмнеге иштеш керек? Табиятты сактап калуу үчүн иштеш керек. Бийлик эмнеге иштеш керек? Улуулук маданият менен өстүрүүгө иштеш керек. Бийлик эмнеге иштеш керек? Адамды эмоциядан, боштондукка чыгарып, оорудан айыктырууга иштеш керек. Бийлик эмнеге иштеш керек? Адамдын өзүн таанытып, бириктирүүгө, жаратуучулук өткөрүүгө, куткарууга иштеш керек. Бийлик эмнеге иштеш керек? Эл үчүн, жер үчүн, аалам үчүн иштеш керек. Ааламдык маданиятка өткөрүү үчүн иштеш керек. Адам эмнеге иштеш керек? Адамзатты куткаруу үчүн иштеш керек. Бириктирүү үчүн, жаратуу үчүн,
жеткирүү үчүн. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум, таанып алыңыздар. Мен көктөн буйрулган адаммын. Көктөн. Кыргыз журтун ойготуучу, адам затты куткаруучу көктөн буйрулган инсанмын. Мени тааныганыңар бул өзүңөргө жакшы. Себеби илимди алып, өсүп, өйдөлөп кетесиздер. Өзүңөргө, ага мага эми тааныса өсүп кетер, тааныбаса өчүп кетер. Кудайды шайлабайсың го, арбайды шайлабайсың го, мазар ээлсин шайлабайсың го, сен тааныйсың бир кереметин, энергиясын карап. Анысы кандай дагы манасчыны да, же касиеттүү адамды шайлабайт да, тааныйт. Ал көктөн буйрулат, а жердеги адам таанылат. Жердеги адам аны тааныш керек. Касиеттүү адамды дагы көктөн буйруйт. Манасчыны да көктөн буйрут, а жердеги адам тааныйт. Анысы кандай, бул чоң энергия. Ошо куш тепкен кекиликтей адамзатты колуңа түшүрөм деп берилген ааламдан. Сенин милдетиң илим берип, каттуу калып, көзүн ачып, колуна таяк берип, оюна жөлөк берип, алтын доорго өткөзүү. Мен ошол милдетимди аткарып келатам. Бул чоң милдет. Адам көтөрө албаган, эч ким көтөрө албаган, эч ким аткара албаган, эч ким көрө албаган, мындай көрө албаган чоң бул кызмат. Бирок сиңди, калыптанды, отурду, калган нерсеси жеңил. Аз маз гана убакыт керек. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Ошол энергиясына караңыздар. Жана башатта айтып өткөндөй, ошо кызды сыйлоо, бул деле ошол энергиясына карап, ошо мээрим төксө, кайып бирлердин энергия мээрим төккөнү. Эркекти сыйлаганың деле ошо өзүңдүн энергияңды сыйлаганың. Анысы кандай, ошо Кудайды, улуу журтту, могу табиятыбызды, ичип аткан суубузду, дем алып аткан абабызды бир сый кылып, ошонун энергиясына калыптаналы. Көкүрөгүңүздөрдөгү эски көрө албастык, эски түшүнүк, эски муз, эски кыш кетип, көкүрөгүңүздөрдө бир жаз пайда болсун, көкүрөгүңүздөрдө бир бейиш пайда болсун. Кийинки жуманын биринчи күнү жолугабыз. Ошо бүгүн Ошто, Жалал Абадта эртең болобуз. Ошо талкуу болсо, кеп кеңеш болсо, суроо болсо, менин байланыш телефонум 706 988 188, эми жаңыча тил менен айтканда WhatsApp'та ошондо 706 988 188. Анан түш жоорлар болсо, суроо жооп болсо, мен кызматтамын. Анан бул жерде да так берилет, эл башчылык деген эмне деп. Эл башчылык ушул чын ниетинен жардам сурагандарга ааламдык кызмат көрсөтүү, бул жол башчылык жаңы доордо. Анысы кандай, ошол мен ар дайым адамзат, кыргыз үчүн, деги эле адамзат үчүн көктөн буйрулган кызматтамын. Эмки берүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.